ешкім қарабай атат жеңе, мен ешкім қарабай атат. Өзім 70-ке шықтым. Қызым 30-ға шығып өлі отырады. 50-ке шығып өлсем арманым жоқ еле менің. Бала жүрегі жай соғып қалғанына байланысты одан кейін операция алышқанда бейжо бес сұрақ кесір бағылып қарындашым қаза болды. Денсаулығы таза қылыс келіп тұр еле мынандай болып арқасында 3 баласы қалып отырса. 2 пұтыменен жақшынақай басып келіп, қарындашым үшінтіп қаза болып отады. Жалал-Абад облыстық төрөт үйүндө мындан 12 күн мурун, тагыраагы 10 июнда каза болгон Майлусулу келиндин жакындары нааразычылыгын билдирип, алга 7 каналга, андан соң облустук төрөт үйүнүн алдына чогулушту. 31 жаштагы маркум Айпери Базарбаева 10 июн күнү Майлусу шаардык бейтапканасынан Жалал-Абад облустук төрөт бөлүмүндө көз жаруу үчүн медайымдын коштоосунда келген. Ал 2 уулдан кийин 3-чү перзент кызын күтүп жаткан. Майлусу шаарынан роддомдо бизде врач жок, направление жазып берди Жалал-Абад областынын городской областной больницасына роддомго. Ошол жерге саат 11-лерде карындашым алып келдик, 11-ден 10 мүнөт өткөндө. 10-дан 20 мүнөт өткөндө. Келип алып кирип кетти, карындашым менен бир медсестра кошо келди эле. Алып кирип, кошо жанында карындашым, келинчегим карындашым карайды эле жылда ар төрөгөндө. Ошону кирип карай экен десем, роддомго кирип кетти, карындашым менен медсестраны чыгарып койду. Бизде өзүдө медсестра бар, киргенге мүмкүн эмес деп. 1,5 караш керек да. Карабай алып кирип кеткен, 20 мүнөттөн кийин мага карындашым чалып атат, кетпей туруңуз ака, может тыйын керек болуп калабы деп. Андан кийин дагы 20 мүнөттөн кийин келинчегиме чалып атат дагы, жеңе мен дагы деле родзалдан мен эч ким карабай атат деп телефон чалды. Экөө 51 мүнөт, 52 мүнөт сүйлөшкөн экен. Андан кийин чалсак эле схватка 52 секунд сүйлөшкөн экен. Андан кийин кабар жок болду карындашымдан. Анга чейин келгенде эле биринчи жардамды берип, кислород салып, кыйналып аткан болсо, анализдерди алып, курсак ачкан болгон болсо, глюкоза берип карап койсо болот эле. 2 путу менен жакшынакай басып келип, карындашым ушинтип каза болуп атат. Ошонун себебинен кайрылып атпаймынбы? Биринчи жардам берилген эмес карындашыма. Врачлардын муздак отношения кылгандыгын. 3 баласы калды, 2 бала, 1 кызы калды. Мага кабар жеткизбестен кесир багылыш керекпи, эмне кылыш керек? Карабастан өзүлөрү бейжо бес сурак кесир багылып карындашым каза болду. Ал эми карабандыктан уже значит жыгылган да бу. Булар келип туруп айтып атпайбы, кийин жүрөгү токтоп калды. Базаркулованын акеси ким дейт? Мен десем, кириңиз бул жака деди. Бакыр эле болуңуз, мага 1000 сом пул бериңиз дейт. 1000 сом берсем, карындашым жүрөгү токтоп калды. Болуң эле болуң деп. 1000 сом берсем чыгып кетти. Антип оккан чоккан адам антип бакырып кыйкырып келип сурабайт, айтпайт да. Секин сылы келип сурабастан бакырып кыйкырып келип адамды коркуп, жүрөгү токтоп калып, түшүнүк жок болду да менден апырым. Эшик ачып келип Базаркулованын акеси ким дейт? Мен десем, апең 1000 сом пул бериң. Кардиологко тарттырабыз биз дейт. Жол киресине 1000 сом пул бериң. Кардиолог болуш керек да ал больницада. Бул областной больницада. Уже кардиолог мага чейин эле келип, уже 1000 сом ала электе эле кирип кеткен экен. Кийин врачлар менен кардиолог тартып чыгып, уже карындашым уже муздап калгандан кийин болуп мага кабар берип атышат. Ошону алдын ала карашкан эмес булар. Эмне себеп алдын ала булар карабайт келген больнойду. Дагы врач чыгып туруп, алдын ала бир врач аял киши чыгып туруп, алдын ала айтып атпайбы мага? Силерге кабар берип коюң, кийин тополоң болбогула, ызылдабагыла, карындашыбыздын акыбалы оор деп. Ошону биринчи келгенде эле ошону карап айтып койсо болот эле, ушундай ишке барбайт эле. Экинчисинде уже берки врач чыгып туруп, главврачыбы кимиси кенен отурат да карындашым оң жагында жүрөгүндө ишик бар экен, каза болуп калды деп. Ошону алдын ала муздак отношения кылган караган эмес, ошонун айынан уже үчтү төрөгөн аял жакшынакай эле төрөп алыш керек. Же болбосо ошону алдын ала кесир багылабыз, эмне дейсиңер десе болобу эле? Жок, ошондой болгон эмес. Алып кирип кеткенде биздин медсестраны дагы эметти. Кете берсин, өзүдө медсестралар жетиштүү деп, анан кийин бизди киргизбей койду. Кийин ошо жарым сааттан өтүп мен чалганда мени карашпай атат, жеңе кыйналып атамын деди. Акыркы сөзү ошол болду да. Схваткам келип калды деди. Ошол убакта сразу эле жарым саат, 1 саат разница болуп атат. Ошондо келгенде эле көрүш керек эле да. Келгенде эле врачтар текшериш керек эле. Бул өзү төрөй алабы? Же болбосо кесир багылабызбы деп, кесир басырана кылат экен, убагында эле кылып жардам бериш керек эле да. Ошо врачтардын жакшы көңүл бурбагандыгы болуп калды да бул жерде.
ден соолугу таза кыз келип туруп эле мондой болуп аркасында 3 баласы калып атса. Анан состояниясы жакшы болчу да, андан бир күн мурун эле көрүп кеткемин мен. Анан келинчегим мен кошо барам десе, медсестра айткан, состояниясы жакшы, сен барып эмне все равно эшикте турасың. Бара берсин, өзү деле төрө болот деп анан алып кеткен. Келип ошол менин немем 48 мүнөт не үчүн караган эмес булар. Келгенде акыбалы кандай болчу? Бизге эч дайынсыз да, бул келгенде эми абалы кандай болгон? Кесирева кылганы айтып турганбы же абалы? Же өзү төрөйт деп айтып турганбы? Аны если кесирева кыла турган болсо, эмне үчүн чыгып булардан бирөөсү сурап койгонго жетишкен эмес? Туугандары турат эшикте. Ошондо 48 мүнөт болот абы? 48 мүнөт караган эмес булар. Каралбай калып кеткен. Каралбай калып кеткен 48 мүнөт. Рот залга киргизип коюшкан 48 мүнөт турган булар. Эч ким жок жанымда деп атпайбы? Значит, ошол каралбаган да. Эми бизди киргизбеген үчүн бизге караңгы ичинде эмне болуп атат, кандай болуп атат экен. Таптаза келген, жүрөгүндө опухоль болсо ошончолук көтөрүп 9 ай көтөрүп жүрөбү баланы. Анан мен айттым, ничего не подобно, давай до конца мен экспертиза баягындай мусулманчылык кылып күйөө алам, жакшы суранды менден. Коюңуз, жөн эле алып кете берели мусулманчылыкка. Жок, мен до конца барам дедим. Мен до конца барамын. На телевидение чыгып атамбы? Мен до конца барам. Прокуратура, президентке чейин барам мен. Бул боюнча калбаш керек. Бул жерде кадровый саясат, бул вообще мафиялашып бүткөн бул больницаларчы. Акча алмай баягы маселелер түгөнбөйт булардын. Канча жылдан бери келет атат булар. Канча адамдар өлүп кетти. Көбү мусулманчылык кестирбестен, сойдурбастан кой деп, денеси таза алып кетейли депчи. Мен күнөөгө батсам дагы мен карындашымы экспертизага бердим. Заключениясын күтүп атабыз. Жубайым мен 2016-жылы үйлөнгөнбүз. Ден соолугу деле жакшы эле болчу. Мен былтыр ошо документтеримди бүтүргөндө Смерге 1 айлыкка жазылып койдум эле. Ошо убак сааты келип калып, мен кетип калдым Смергечи. Bir gün burun tünü сүйлөшкөнмүн, tünü 11:30 сүйлөшкөнмүн. Баары эле жакшы, балдарым уктап аткан экен эле. Баптырана жатып эс алды деп tünü байланышкан. Мен акыркы жолу байланыштым да. Ошол бойдон биз мен 1 айлыкты бүттүм, ошол 10 күнү чыктым эле. 10 күнү чыктым, абеттерде ушундай кабар угуп атам мен дагы. Кызмат өтөп чыккандан кийин угуп атасыз, э? Ооба, кызмат өтөп чыккандан кийин ошо 10 күнү болуп атат бул иш дагычы. Мен ал жактан чыктым, бул жакта болуп аткан иш экен. Келсем уже келинчегим көз жумган экен. Мына 7 жылдан бери жашап атабыз, андай жүрөгүндө нарк беркелер жок болчу мындайчы, оорлар. Айтылган эмес андайчы. Баары эле жакшы болчу да, ден соолугу жакшы эле болчу. Ушундай келип ишеден ушул акыл болот да. Эки баланы тең ошо Малисуда өзүбүздө төрөгөн, экөөнү тең жакшы эле. Ошо үчүнчүсүндө аерде акушер жок, бул жака направление жазып жөнөткөн экен да. Врач жок. Чоң 6 жашар, кийинкисичи? 4,5 жашар. 2 бала, 1 кыз. Ооба, 2 бала, 1 кыз. Мына акыркысы кыз болчу да, ушу кыз төрөсө деп сүйүнүп аттык эле. Ушундай акыл болот келип. Маркумдун жакындары анын эмне себептен каза болгондугу табышмак бойдон калууда дейт. Бул жаатта дарыгерлерге берилчү бир топ суроолору бар. Мындан улам жабырлануучулар алардан түшүндүрмө берүүсүн талап кылып, облустук төрөтүү үйүнө барышты. Ал жердеги кызматкерлер менен талаш бир канча убакытка созулду. Мен кылганым менен мен регистрация кылам только. Мен только регистрация. Сен врачсың, медсестрасың? Мен врачмын, но я регистрацию только делаю. Мен келген документтерди оформлять этип, башка врачтарга тапшырам. Мен аны төрөтпөймүн, башка кылбаймын, эчтеке кылбаймын. Роталга ким киргизип коюп койгон? Не карабайсыңар? Ой, Не состояниясы нормальный, видеосы бар. Мен киргенмин. Ана мени состояниясы кандай, сен нормальный. Ана бизге нормальный жооп бербейсиңер. Катты тийген болот да. Сүйлөп койсоң.
Мен апасы болам айнанайын. Ошо мен майлы суда бачым. Өзім орып базарыңдан доктордан шығып бардым. Ошо чоң балам үйүнө апарып багам дедиле. Кызым айтты, апа мен ушул 2-3 күн ичинде төрөп калам. Үйүмө келип, мына балдарыма карап турун деди. Майлы деп ошо жерде жатты. 9 күнү 8 күнү түнү менен уктаган жок. Көрүнгөн жерге барып мынтип кармап эле эңкейип үйүнө берди. Ушакка эле тартып атат деди. Белиң ооруп атсам жок деди. Эмне бала болуп кетти кызым? Докторго барчы десем, эртең менен саат 4:30 чыгып алып, ушу 1 саатта барып турду. Жакын эле эмесем роддомубуз. Бар ошол жерге барып көрүнсө, неме дептир? Дагы бар экен, бир пас жүрүп тургун барып басып деген экен, кайра үйгө келип паспорту менен 1 күн мурун УЗИЛга келип көрүнүп кеткен. Анализдары бар таза деди, бала нормальный деди, өзүң жакшысың деп кагаз кылып берген экен, көтөрүп барган. Ошонго келип шпанерден алып чыгып кетти. Анан мен патама бердим, Кудай жалгап, эсен аман төрөп алсын кызым, Батма Зура, Хасан Үсөндөр дөт бирин колдосун, ушу кызым эсен аман төрөп алсын деп пата берип кетирген болчумун. Кетирген жеримен көр тагындай аусунун келини жашайт. Ошо чыгып айтты, чоң апа деди, кыжалат болбоң, кап болбоң, жалат калып кетип атыптыр. Аерде жакшы карайт, төрөтүп алат деди. Деген кызым келсе роддомго киргизишип, родзалга киргизиптир. Мен бир звонок кылсам, кызым айтты, апа родзалда кыйналып атам деди. Аба жетпей атат, напасым буулуп атат деди. Бир адам жок жанымда деди. Чакырсам бир тең келбей атат деди. Ошо менен эле бир малдан кийин чыкты, кызың өлүп калыптыр деп. Кызым өлдү деген жок, небире оор экен деди. Мындайды кийгизип коюптур мурдуна деди. Апа айнанан, бир туруп апасын айтасыңар, бир туруп кызын айтасыңар дедим. Тегичектел адамдар үйүмө үйүлүп келип калды. Ал кимге карайт? Докторго карайт. Доктурларда ошол жерде акушерка туруш керек, медсестра туруш керек, жана да башкалар туруш керек, старший медсестра туруш керек. Врач чакырса, булар разбор кылат, жооп беришет. Анан ушу менен акыбалы кызымды оорлошуп жерге жыгылып жатып калгам, же креслодон кыйналып жаткам. Жыгылып жатып өзү көгөрүп баштаганда ичин келип жара калып, наркозду көп берип койгон, өлтүрүп койгон булар. Мен 1,5 чакырган эмес. Мына келиним менен балам турган ошол жерде. Айтпайбы, бириңер киргиле мына жерде карап турган, мындай болуп атат дебейби? Ушу келин келип деле карап турат эле. Канча балаңыз бар? 7 балам бар, батыр энемин. Эң кенже кызым, өзүм 70ке чыктым. Кызым 30га чыгып өлүп отурат. 50ке чыгып өлсөм арманым жок эле менин. Bir балам касал болгон эмес, 5 килодан төргөн балдарым бар. Bir балам касал болуп банчага жат эле кадыр ушунга чейин. Аталган төрөт бөлүмүнүн жетекчилиги шартка байланыштуу жумушта эмес экен. Андыктан мында келгендер менен облустук оорукананын директорунун орун басары Арыстанбек Алымбаев жолугушту. Ал ошол күнкү окуяга токтолуп, учурда бул иш боюнча териштирүү жүрүп жатканын айтты. Майлы судан ал жерден которушкан, крупный плод, бала чоң деп. Бул жакта төрөлүшүндө бул жакка которушкан. Розалга неметишкен. Розалда там 10дон 40 мүнөт өткөндө жанагы курсагын укканда баланын жүрөк урусу неметип калган да уже. Не болуп калган? Жай соолуп калган. Баланыкыбы? Баланыкы, ооба. Жай соолуп калган, анан операция алышканда кесирип алган. Эмне уруксат сурабады, кесирип алган? Кол койдурбады. Бир туугандарынан Мен угум, трёмга келгенде эле ошол убакта эле сразу эле кесирип албы же өзү төрөйбү? Неге билбеди? Прием кылганда. Жок, прием кылганда эми көрүшөт, осмотр кылышат. Өзү төрөйт деп. Сиз азыр канчада дедиңиз? 10дон 40 мүнөт өткөндө кесирип алышканбы? Серемде кесирбаны кылган. 10дон 40 өткөндө. Токтой туруңуз. 11ден 8 мүнөт өткөндө мына менен сүйлөшкөн. Мен эч ким карабай атат деп. Карабай атат деди. Кыйналып атам. Схваткам келип калды деп өчүрүп койду. Токтоп туруң. Схваткам келип атат деп өчүрүп койду. Мен жерге келдим. Кыздардан сурасам, өйдө да врачтар карап атат деди. Эмне себеп булар киргизбейт? Мына азыр эле мына факты мына. Киргизбей кетип калды эже.
Почему киргизбейсиңер? Жанына боюнча жанына бир адам алып керек. 3 бала жетим калды. Кача акушерка бир медсестра туруш керек төрөтканада ошолорда. Кыз бар. жооп берсин. Төрөп атканда мисалы Бир адам кириш керек. баланын атасы кирип эме болот да. Биринчи помощьты силер кылган эмессиңер, кыз уже эс болуп жыгылгандан кийин эле силер кесарево менден уруксат сурабай силер эмне кесарево кылдыңар? Мына жардам ушул вопрос. Мен Эми жооп берсин. Биз айттык. Сурабай кылдыңар. Мен бардыкты билем, саатынан бери. Мисалы Мени караган эч ким жок деди кызым. мисалы операцияга алып атканда туугандарынан уруксат сурап алышат операциягачы. Эмне алган эмес? Ошонго жооп бериңер. Без жооп операция кылып таштайм. Эмне үчүн? Операция баягы состояниясы резко неметип атса, ухудшение Все равно жерде алып келген адам бар да. Жок, ладно, алда булатта мени караң эми. Бир сааттан кийин. Бир сааттай эмне келген убакта эле буга жардам кылбагансыңар? Келгенде бул өзү төрөйт деп бул розалы алышкан. Ооба, карап айттыңар. Алган эмес. Алгандан кийин баланын немесин жанагы жүрөк угусу, жүрөк согушу болуп калгандан анан булар келгенде эле эмне жардам бербеген? операцияга алышкан да ошондо. Ошондо эмне себеп менден жооп сураган эмес? 1 саат карындашым 1 саат ошо төрөт залда жатты. Азыр тергөө жүрүп жатат. Ошо тергөөнүн жыйынтыгын биз карайбыз. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес, ким жооп берет. Ошо карап туруп биз дагы наказание беребиз да. Ошондо учурда дагы кызматкерликте жүрүп атабы? Ооба, ичинде дагы, жүрүп атат, ооба. Андан кийин тергөө немесин күтүп атабыз азыр бизчи. Иш козголгон. Ошо тергөөнүн неме жыйынтыгы көрүп. Демек тергөөнүн жыйынтыгынан кийин белгилүү болот экен да. Ооба, баланын жүрөгү баягы тез согуп атып, анан кийин баланын жүрөгү баягы жай согуп калганына байланыштуу анан кийин операция алышканда баланы сактап калалы депчи. Энеси начарлап Биринчи келгенде жана прием кылганда операцияга мындай зарылчылык бар беле, жок беле? Осмотр кылганда. Биринчи келгенде аял өзү төрөйт деп биринчи розага алып киришкен. Розага алып кирип анан кийин өзү төрөйт деп баланын акыбалы начарлагандан анан кийин булар кесарево операция жасап баланы 1 сааттан кийин баланы сактап калабыз деп алышкан операцияга. Учурда бул иш милициянын Жалал Абад шаардык бөлүмүндө каралууда. Медицина кызматкерлери тиешелүү жардамдарды бербегенин айтып, аталган жайга маркумдун жолдошу арыз менен кайрылган. Каза болгон келинге карата тийиштүү экспертизалар дайындалып, бирок жыйынтыгы чыга элек. Тергөө тобуда экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатканын айтышат. 2023 жылдын 10 июнь күнү Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө Жалал Абад облустук төрөт үйүнүн дарыгери телефон аркылуу билдирген. Анда Майлуу Суу шаарынын 1992 жылы туулган тургуну төрөттөн кийин кан басымы жогорулап, каза болуп калгандыгын билдирген. Бул окуя боюнча топтолгон материалдар Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Окуя боюнча каза болгон келиндин жолдошу медицина кызматкерлери тиешелүү медициналык жардамды өз убагында көрсөткөн эмес деп Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө арыз менен кайрылган. Бул арыз менен жогоруда айтып өткөн билдирүү экөө бириктирилип, азыркы учурда окуя боюнча Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми каза болгон келинге карата тиешелүү экспертизалар дайындалган. Тергөөдөн ошол экспертизанын жыйынтыгын күтүп атышат экен. Экспертизанын жыйынтыгына жараша анан тиешелүү иш-аракеттер жүргүзөбүз. Демек бардык чечимдер, тийиштүү иш-аракеттер экспертизанын жыйынтыгына көз каранды. Эгер жогорудагы окуя боюнча ооруканадагы тийиштүү тараптар өз чындыктарын толуктайм десе, 7-канал эфир аркылуу үнүн жеткирүүгө даяр. Биздин президент Садыр Нуркожоев ушуну бир ачыктай илдикке чыгарып берсеңиз, ушу кайрылганын сөзүм ушул сизге. Больницалар катуу текшерип бербесеңиз болбойт. Канчалаган адамдар каза тартып атат. 3 баланын энеси каза тапты. 3 баланы күйөөсү карап кала турган болду. Качанга чейин ушинтип бизди Канчалаган адамдар чыркырап атат. Бул бир бизден башкасы да толтура болот атпайбы азыр андай? Мындай боздогон адамдар көп. Садыр Нуркожоев ушуну бир иликтеп бериңиз. Кошумчалай кетсек, Жалал Абад облусунда ушул жылдын 5 айында эле төрөт учурунда жана кош бойлуу кезинде каза болгон энелердин саны 7ге жетти. Алардын 3-өө кан кетүүдөн улам каза болсо, калгандары кош бойлуу мезгилинде
дарттан улам өмүрдөн кош айтышкан. Бул тууралуу облустук репродукция борборунун директору, төрөт кызматынын координатору Айнура Давлетова билдирди. Анын сөзүнө караганда өткөн жылы Жалал Абад облустук төрөт үйүндө 2 кош бойлуу аял көз жумган. Ал эми чарчап калган балдардын саны 224кө жеткен. Бүгүнкү күндө Жалал Абадда акушер-гинеколог адистигин аркалагандар жетишсиз. Облусту толук камсыз кылуу үчүн дагы 12 акушер-гинеколог керек. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.